Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган COVID-19 илдети менен күрөшүү өзгөчө медицина тармагынын адистерине оор түйшүктү жаратканын эч кимибиз тана албайбыз. 16-сынан 22 ноябрга чейин медайымдарга рахмат деген теманын алкагында Кыргызстандын ар бир аймагында акция жүргүзүлүп, медайымдарга ыраазычылыктар билдирилди. Бүгүн дагы өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн атынан медайымдарга ардак грамоталар, алкыш баракчалары жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ушул пандемия башталгандан бери биринчи толкунда жайларында не дегенди баштан өткөргөнбүз. Бирок арасынан өзүңүздөрдү баягы согушка аттангандай аттанып ушул кызыл зонага кирип, башында баягы көпчүлүгүбүз билген жокпуз да. Айрым бир кызматкерлерден ажырап калган күндөр да болду, өкүнүчтүүсү. Анан мына бүгүнкү күндө дагы бир сыноодон өтүп жатабыз. Ушул сыноолордон аман-эсен чыгып кетип, сиздердин жардамыңыздар менен сиздерге ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бар болуңуздар, биздин балдардын, ата-энелердин, жакындардын, эл элчүбүздүн өмүрү бул эле пандемия эмес, башка озук болсо да сиздердин колуңуздарда. Баягы кыргыздар деп айтпайт да, умайын депчи, умайын силерсиздер. Мындан сырткары балалык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун жана профсоюз комитетинин атынан дагы бир канча медайымдар COVID-19 илдети менен күрөшүүдө. Медицина тармагындагы үзүрлүү эмгектери үчүн акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Ал эми Ысык Көл облусунун саламаттыкты сактоо координаторунун билдирүүсүндө дарыгерлерге 5тен медайым кызмат кылып, жардамчы кол болушарын, кандай гана жагдай болбосун, күн-түн күзөтүүлөргө эч маселесиз кызмат кылгандары мамлекет үчүн зор күч-кубат экенин баса белгилешти. Айтылган теманын өзү эле абдан толкундатат да, медайымга рахмат айт. Сөзсүз түрдө айтыш керек. Анткени булар абдан чоң күч, чоң армия. Дарыгер бир болсо, булар 5, бир дарыгерге, например. Ошолордун чоң жардамы менен биз ойлойбуз, быйылкы жайындагы өтө чоң апатты жеңдик деп. Баары бир жакшылыкка өттүк. Баягы пандемиянын салмагы азайды. Азыр эми кайра экинчи толкуну деп атабыз. Бул экинчи толкунда ошо бирден кийин абдан даярдыктар, сабактар өтө күчтүү болгондуктан мен ойлойм азыр калыбы менен чечилип атат. Адам баласынын өмүрүн сактоодо медицина кызматкерлери ар дайым биринчи болуп кол сунат. Бирок эмнегедир алардын эмгек акылары аз бааланып, кийинки саналуу жылдар арасында гана көбөйгөнү маалым. Ошентсе да алар өз кесиптерин мыкты деңгээлде аткарышып, калктын саламаттыгын сактоодо салымдарын кошуп келишкен. Акыркы COVID-19 илдетинин жайылышынан улам медициналык кызматкерлерге жоопкерчиликтүү түйшүк жаралганы баарыбызга маалым. Аны менен катар эле аларга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын өзлөрү да эскерип жатышат. Андыктан ар бир эмгекти өз учурунда баалап, көңүл буруу кесипкөй адамдарга дем күч берерин, зоолоостун жогорулушуна кошумча түрткү болорун унутпайлы дешет уюштуруучулар. Нуржан Дөөткулова, Талай Эргешев, Сергей Мищенко, Ысык Көл маалымат программасы үчүн Кара Кол шаарынан.